Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө арналган кыргыз тили жана Алатоодон ааламга үн салган Айтматов аттуу иш-чаранын катышуучулары жана көрөрмандары. Анда эмесе кыргыз тили жана Алатоодон ааламга үн салган Айтматов аттуу иш-чарабызды ачык деп жарыялайбыз. Өз тилим болгон үчүн кыргызым жашап келет байыртадан. Эне тил ар бир жандын дили болот. Эне тил жүрөгүндүн үнү болот. Билбеген эне тилин манкур дерип. Эл алдына чыга албаган сүрү болот. Өз тилинди кыргыз бурба. Бөлөк тилде маек курба, эне тилин чаңгандарды намыстанктын карап турба. Биз ушу мектепте, лицейибизде деген Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата 95 жылдыгына республика боюнча жарыяланган кыргыз тили жана Айтматов ааламы деп 3 айлыгын жыйынтыктаган отчеттук жыйынтыктоо концертибизди бердик. Бул жерде 3 айдын ичинде биздин окуучуларыбыз көп иш-чараларды өткөрүштү. Кол өнөрчүлүк аркылуу, сүрөт тартуу аркылуу долбоорлорго катышты, сахналаштырган кароо сынактарга катышты, көркөм окуу боюнча да катышкан. Ошолордун баарын жеңүүчүлөрдү бүгүн сыйладык. Биринчи орундарды алган окуучуларга өзүбүздүн директорубуз өз атынан грамоталарды тапшырышты. Райондук кароо сынактарга да катышып, биринчи, экинчи, үчүнчү орундарды алышты. Эми буюрса шаардык сынакка чыгышат. Мен балдарга эмне каалайм? Ушу Чыңгыз Айтматовдай жердешибиздей, сыймыгыбыздай адам, инсан болушун тилектешмин. Буюрса биздин окуучулар абдан акылдуу, билимдүү. Буюрса Чыңгыз Айтматовдун арбагы колдоп, мындан да өркүндөп өсүшөт деп ишенем. Менин атым Жоламан. Сен манкурсуң. Жоламан. Дине аккеме сүзүп келе жатат. Ура! Байкап сүйлөңүз. Мына кеңеш өкмөтүнүн мөөгү турат. Сен качтан чалган чоңсуң. Качадан бери багып жүргөн баламды мен билемби, же сен билесиңби? Эй катын, сен качандан бери элди баштадың. Билер мам болуп калдың эле, я. Көп сүйлөбөй ишиңди кыл. Мугалим бул адактуу да. Биринчи атамгасын өткөн адактуу асыл адамдар. Мугалим, тазим сага, мугалим.